Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз адаттагыдай көпчүлүккө, өзгөчө көпчүлүк айымдарга кызыктуу болгон теманын алкагында сөз кылалы деп турабыз. Ал кыз жигит, андан кийин кыз жигит үйлөнгөндөн кийин үй бүлө, ошол эле кайнене келин темасында дагы сөз кылабыз. Ал үчүн биз гештальт терапевт, психолог Зарина Усупова эжекебизди чакырдык. Эже, саламатсызбы? Саламатсыздар. Вактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Каналдын көрүүчүлөрү көпчүлүк дээрлик айымдар болгондуктан мына алдыда айткан темалар айымдарга кызык баарыбызга. Алгач анда ошол кыз жигит мамилесинен баштайлычы. Кыз жигит мамилеси, анан алар үй бүлө кургандан кийин үй бүлө, анан баягы кайнене келин темасында, кайын жор темасында. Кыз жигит мамилесинде үй бүлөгө чейин баягы сүйлөшүп жүргөндө баары жакшы болот, баары идеально болот, мындайча айтканда. Анан алдыда сөз кылып калдык, үйлөнгөнгө чейин баардык маселелерди талкуулап алыш керек, иреттеп алыш керек. Ошондо гана үй бүлө курулганда мындай көп маселелер жаралбайт депчи. Кыз өзүнүн талабын айтыш керек, мырза өзүнүн талабын айтыш керек дегендей, ушул туурабы? Ооба, туура белгилегендей, баягы турмуш кургандан кийин үй бүлө бекем болуш үчүн кыз жигит баягы статусунда жүргөндө же кыз жигит мамилесинде жакшы келишимге келип алыш керек да. Себеп дегенде көп учурда кыздар өзүнүн укуктарын дейинби, кандайдыр бир өзүнүн каалоолорун, өзүнүн жашоого болгон көз караштарына мындай толук кандуу өзүлөрү мындай ишенишпейт, билишпейт. Баягы сүйүү келип эле действительно баягы конфетно-букетный период деп коет го, баары розовых очках көрбөй калат, баарын эле жакшы болот, ушинтип эле жашоом өтөт, ушундай эле менин жигитим көзүмдү карап турат деген бир жакшы кыялдар менен турмуш куруп алышат. Көп маселелер чечилбейт. Андан кийин турмуш куруп баягы экөө баягы аялы, күйөөсү деген бир статуска ээ болгондон кийин проблеманын баары башталат да. Күйөөсү жакпай калат, ал баягы жигит кезинде башкача болчу, көзүмдү карап турчу, көзү менен тең тегеренчи, же болбосо кыз кезинде баары жакшы болчу, алтыным болчу, характери чыкты, кыйкыра баштады, нервная боло баштады деп баягы күйөөлөрү, ошо эркек мырзалардан дагы көп комментарий же болбосо мындай критикаларды угуп калабыз да. Анын себеби ошол, кыз жигит кезинде кызга эмне жагат? Мисалы бар көп учурда кайрылышкан, баягы айылга жашагысы келбеген кыздар бар. Ал маселени чечпей эле турмушка чыгып алат, айылда жашагысы келбей калат. Ошол эле учурда мисалы жигиттер бар, сен иштебейсиң, үйдө эле отурасың, бала багасың, ата-энеңди карайсың деген условияларды коюп баштайт. Ал да чечилген эмес болот да. Турмушка чыкканда кыз мен бекер окудумбу, иштейм деп баштайт. Мен акча табам, мен көз карандысыз, баягындай өзүмчө дагы оокат кылышым керек, мен деген нерселердин баары үй бүлөдөн келип, түшүнбөстүктөн улам конфликттер чыгат да. Бирок ошол эле учурда маселелерди иреттеп алгандан кийин деле, үйлөнгөндөн кийин жашоодо ар кандай кырдаалдар болот да. Балким ошол бир чоң кырдаал болуп калышы мүмкүн. Балким бала жактан мындай бир оор кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Кыздын талаптарына жооп бербеген. Балким баланын ата-энеси өтүп кеткен учур болот, же дагы кандайдыр бир болот да, баягы тагдырга байланыштуучу. Ошондой учурда кандай болот? Кыз жок, мен кыз кезимде мындай нерсени каалаган эмесмин, мен ажыраштым, болду, кеттим деп кетип калбаш керек. Ошол баланын шартына көнүп аракет кылыш керекпи ошол нерсеге дагы? Сөзсүз түрдө. Эми аракет кылыш керекпи дегенди билбейм, эми бул учурда кыз эгерде баягы толук кандуу, жетилген, чоң адам болгондон кийин жакшы жаман ак караны баягы билип калган адам деп ишенем. Анан турмуш кургандан кийин ошол күйөөсү өзү жакшы көргөн адам болуп атса, ага жакшы жылуу сезимдери болуп атса, анын жаманчылыгы, жакшылыгын тең бөлүшөм деп баягы турмуш жолуна узайт да. Андыктан бир кандайдыр бир жашоодогу мындай бир сыноолорго жок, мен муну каалабайт элем деп баса бериш өзү эле бир одоно нерсе, негизи эле биздин салтыбызга, менталитетибизге туура келбеген нерсе. Анан такыр эле болбойт, жок, мага мен мындай сыноодон өткүм келбейт, мен только жашоом жакшы каалайм, жакшы болушун десе дагы, ошондой болгон дагы жаштар кыздар бар көп. Баягы анча мынча жашоонун бир кыйынчылыктарына туруштук бере албаганчы, эми ал дагы бир сабырдуулук менен, сезимдери болсо түшүндүрүү жолдору менен чечилет да. Кадыр сыртынан айтып калдык, ошол үйлөнгөндөн кийин келин айылга жашабайм деп, айылдын турмушуна көнбөй, бирок күйөөсү менен да ажырашкысы келбейт ошол учурда. Ошондой жагдайларга кандай кеңеш айтасыз? Сайма
үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Андай жагдайларга карап көрсөк, эми башында ошо чечип алыш керек болчу да. Анан кийин мындай изилдеп териштирип келгенде, ал бала кыздын деле баягы турмуш айылда жашап алсынын бирден бир себеби айылдагы бекерчилик, жумушсуздук болгондо болот көп учурдачы. Анан кийин кыздар карап көрсөң, ал жолдошу деле шаарга эгерде шарты болсо, үй жайы болсо, жумуш болсо, бияка келчидей дагы варианттар болот да. Ошол учурда эми ойлонуп көрүш керек. Дагы эле бул нерсени жолдошу менен чече турган маселе да. Эгер өзүнүкүн түшүндүрө алса, мен ушундай шаарда бизге шаардын баягы шаан шөкөтү эле эмес, ошондогу баягы жумуш, ошол эле учурда баягы акча каражаты, балдарды багуу, балдарга билим берүү жактарын баягы тең келечек жөнүндө ойлонуп, тереңирээк, кененирээк жолдошуна түшүндүрө билсе, жолдошу ошондой деп колдосо, кайын журту каршы эмес болсо, эми шаарга келүү деле анчалык көп проблема жаратпайт. Маселе ошондой жаралып атпайбы Зарнеже? Жолдошу шаарга келгиси келбейт. Бирок алар бири-бирин жакшы көрөт. Анан убакыт өткөндө жолдошу шаарга келүүгө көнөбү? Кандай болот ошол? Анда жол только ажырашуу болот. Потому что как получается, кыз өзүнүн күндө турса, мен шаарда жашайм деп, бала жок, мен шаарга барбайм, айылда турам десе, анда жолу мындан чыгы эле баягы жашоо көрсөтүп тургандай эле ажырашууга алып келет да. Мамиледе бирөөсү ийкемдүүрөөк болуш керек да, же бала же кыз дегендейчи? Жок, бирөөсү ийкемдүү болуш керек деген эмес, экөө тең ийкемдүү болуш керек. Бир жактуу болбош керек. Мисалы, эгерде эркек макул сен каалагандай шаарга жашайм деп келип алып, бул шаарды жашай албайт, шаар жакпайт, айыл эле тарта берсе, анда да жашоо жок да. Ошол убактан экөө бир келишимге келип, экөө тең мындай ийкемдүү болуп, бирин түшүнүп, коштоп, колдош керек да. Аялын түшүнө билип, аялы ошол учурда деле күйөөсүн түшүнүп, мындай взаимное понимание болуш керек да, орусча айткандачы. Болбосо баягы одеялды өзүнө эле тарта бергенде болбойт мындай жашоочу. Экөө тең салмактуу караш керек да. Көп мындай кырдаалдар кезигет, үйлөнгөндөн кийин кыздын характери чыгып баштайт, эркектин, анан кыз жигит кезде мындай эмес эле депчи. Ал нерсеге бири-бирин түгөйлөр ошентип жетип келет да, аялды ошондой аялга күйөөсү алып келет. Күйөөнүн катуу болуп чыгышына аял алып келеби же кандай болот? Турмуш өзү ушундай кылып ийлеп коебу? Мисалы үчүн ажылдаган аял болуп чыга келет бир маалда эле кыз. Ошол мүнөзгө күйөөсү жеткирип атабы ошону? Бирөө-бирүнө күнөөлөбөш керек, жоопкерчилик керек да. Мисалы, ажылдатып аткан аялды эркек ажылдаткан жок, ал өзү айкырып атат да. Мындай кайча айткандачы, кыйкырып атат, туурабы? Бирок ошол эмнеге кыйкырып атат? Анын жашоосунда кандайдыр бир муктаждыктар канааттандырылган жок да. Ал муктаждык канааттандыруу ал эркектен деле көз каранды эмес да. Ал муктаждыктарды аял өзү кандырыш керек да. Например, көп учурда сен мендей каалаган акча каражат таппайсың. Мен каалаган көйнөк кийбейм, каалаган тойго бара албайм, балам каалаган частный мектепте иштей албайт деп көп учурда күйөөсүнө күнөөлүү кылып коюшат да. Бул жерде баары дагы эле келип токтолгонубуз экөө мындай тең салмактуу болуш керек. Аял дагы өзүнүн бир иш аракетин кылыш керек, кол кабыш кылыш керек дегеним да. Эркек деп эле отура бербейчи. Эркек дагы отуруп алып эле сен деген үйдөгү оокатты кылышың керек, үй таза болуш керек, балдар кийинип тазалануу же болбосо оокат аш бышырылуу болуш керек дебей, мындай колдон буттан ала калып, жардамдашып, аны менен кошочу, сеники бул, меники бул деп бөлүштүргөн менен деле ошол жетишпей аткан учурда жардамдашып, каралашкан жакшы нерсе да. Ушул нерсеге келсе жашоо кызыктуураак, үй бүлө бекемирээк болот деп ойлойм. Күйөөң кандай болсо же аялың кандай болсо, ошону ошондой боюнча кабыл алсаң, жашоо жеңил болот деп айтылат экен го психологияда. Негизи эле жаныңдагы адамдар кандай болсо, аларды өзгөрткөнгө аракет кылбай, тескерисинче кандай болсо ошондой кабыл алсаң жеңилирээк болот деп. Ошол туурабы? Ооба, себеп дегенде, мисалы, ар бир адам кандай кыймыл аракет кылбасын, ошондой кылганга акысы бар да. Мисалы, мен эгерде жоош же болбосо өзүмдүн характеримде мындай көп сүйлөбөгөн адам болсом, мисалга айтам да, анан жанымда турган аябай бапырап, көп сүйлөгөн адамды жактыра бербейм дагы, анан ушунча көп сүйлөйт, башым ооруп
болуп кетет, эмнеге ушундай деп мисалга алсак, ал ушундай жактырбайт да. Эми ал адам өзү турган турпаты ушундай болсо, характери ушундай болсо, тигинин көңүлүндөй болуп бере албайт да. Ал дагы ушул өзүндөгү ушундай бир сапаттары бар нерсе да. Анан бизде жашоодо мамиледе деле аялым ушундай ыйлак же болбосо күйөөм ушундай жоош деп эле аны биз өзгөрткөнгө аракет кылып эле ошонун айынан бир кыйналып келет да көп жаштар, көп үй бүлөлөрчү. Биз күйөөбүздү же келинчектерибизди эч кандай өзгөртө албайбыз. Өзгөрсөк өзүбүз өзгөрөбүз. Же болбосо ошого карата көз карашыбыз өзгөрүшү мүмкүн да. Ошондо жеңил же болот жашооң. Анан кандай болсо кабыл ала аласың, мындай түшүнө аласың да ал адамдычы. Ал адамдын деле ушундай болушу өзүнүн бир жашоосунан келген нерсе да. Зарина эже, эми кайнене келин темасында сызыкка кетели. Жалгыз уулу болсо деле же биринчи келин алып жаткан кайнене, мындай мен жакында кайнене болом, үйүмө башка бир хозяйка, кожойке келет деп мындай өзүн морально, психологически даярдаш керек да. Ооба да, сөзсүз түрдө. Себеп дегенде кээ бири айтат да, келин келгенде колум узарат деп, кандайдыр бир өзүнүн кайненесинен алган нерселерди келини аркылуу мындай жапкысы келет же келине көрсөткүсү келет дегендейчи. Анан жакшы ойлосо, ар бир эле ата эне, ар бир эле эне өзүнүн баласына бактылуулукту тилейт да. Балам бактылуу болсо десе, мындай келине мындай бир кийлигишип, лишний критикаларды айтуу мындай ашыкчалык кылат да. Анан баягы жакшы кептерди угуп, кайсы келин менен кайсы кайнененин мамилеси бир жакшы болуп, жакшы өзү кайнене келиндей эмес, эне кыздай мамилеге жетишти деп ошол жактан сабак алып, өзүн бир түздөп, ойлорун оңдоп, жакшы мындай ниеттерин коюп, өзүн мындай окутуп же болбосо бир угуп, ошолорго бир кызыкса жакшы эле болот деп ойлойм да. Эң негизгиси кайнене келин ала турган аял түшүнүш керек да, баласынын жанына башка аял келет. Эми баласынын көңүлү мындай бир гана апасына эмес, башка аялга дагы бөлүнөт, внимание мындайча айткандачы. Бул жерде эне бала темасында бул келин алганга чейин эле баласын кое бериш керек. Буларда проблема буякы келин алганда башталып атат деп атпайбызбы? Чын-чынлыгына келгенде бала 18ге жетилгендейин эле уже баланы кое бериш керек. Тоокчо басып эле, черис журбак, апикайт этип, баласы актыгынан балама жакшылык кылам деген ой менен тескерисинче болуп атат да. Бул мектепти бүттү, балага билим берди, андан ары бир окуу жайга өткөзүп же болбосо ошонусуна бир жардам берип койсо, анан балага мындай боштондук бериш керек. Бала өзү кагылып, согулуп жашоого даяр болуп, өз алдынча көнүш керек да. Биздики тескерисинче келин алганда биригип, анан кийин канча мынча идиш аягын кызганып, баскан турганына чейин критика кылып келишет да. Эми бул туура эмес нерсе. Эгерде бала өз алдынчалыкка өссө, өзү каалаган келинчеги алса, ошо келинчеги дагы күйөөсүн сыйлап турса, сүйүп турса, кайненесине да жакшы мамиле кылат да. Анан бул жерде жок баягы келин келе калып эле кайненеси кайнелик көрсөтө баштады дегендин төркүнү ушул баягы психологияда жакшы түшүнүк бар, сепарация деген. Ошол нерсени өтүш керек да. Баладан бөлүнүш керек. Негизи бизде бул сепарация даже бала энеден түшкөндө жатынынан ошондо бөлүнүп атпайбы? Ошондо эле бөлүнүш керек да. Бизде тескерисинче ошондо жабышып калышат. Анан кийин даже байкасаңыз мектепке же бала бакчада деле биз бүгүн кандай жүрдүк, биз канча алдык деп мындай биз деп көптүк бир адамдай болуп мындай биригип алышат да. Проблеманын башы ушундан башталат да. Тескерисинче айткандай эле бөлүнүш керек. Контролдоп, багыттап, жакшы мындай тарбиясын бериш керек. Мен айтпайм такыр эле бөл дегенде баягы мындай көздөн алдым кылып, тарбиясы кылып, же болбосо акчасы калтырып, мындай баланын бир муктаждыктары канааттандырылбагандай абалга жетпеш керек. Бирок ошол эле учурда мындай контролдоп, сырткары мындай баланы карап турабыз, багып турабыз. Бирок ошого мындай сырттан болуш керек да баарычы. Балага мээрим болуш. Сепарация мындай бир убакта эле, бир моментте эле бат эле болуп кетпейт, ал акырындык менен болот болуш керек. Акырындык менен болот, убакытта канчалык биригип алсаң, ошончолук убактысы дагы, ошончолук анын кыйынчылыгы дагы оорураак болот да. Себеби мисалы болот, жашообузда деле баягы мать-одиночка деп коебуз го, жалгыз өстүргөн энелер, жалгыз бой энелер балдарга аябай балдарына ушунчалык баласынын
кийлигишип дейинби, туурараак айтсам ушунчалык бала саактыгынан, баласынын тагдыры ушундай төшөлткөнүнөн аябай балага берилип алат. Анан ошол кезде келинчек алып келгенде бала анан ошондо кызганыч башталат. Бул эмнеден улам болот? Балам мени жакшы көрбөй калат, келинчегин биринчи орунга коюп калат, жагы эле баягы сүйүү, мээрим темасы болуп калат да. Мен сага ушинтип өстүрдүм эле, сага ушундай эмгегим, жашым, билбейм бир болгон акча тыйыным кетти эле деп ошо баладан кайра отдачасын күтө баштайт да. Ошол жерде да эне түшүнүш керек да, мен муну кылып атсам бала үчүн кылып атам, мен өзүм ыктыярым менен кылып атам. Балам акылы эси жетип ыйманы болсо, мен ошону өз каалагандай мага багалат, мени кармай алат, же болбосо мындай бир бакыт өлөттүк арылык болот депчи. А кээ бир энелер бар, требовать этип, анан ошону менен манипуляция кылып, сен минткен жоксуң, тинткен жоксуң дейт. Ошол эле учурда деле болот, баягы жакшы мээрим берген бала өзү эле мындай жашоого ишеничтүү, мындай бир жашоону сүйгөн, өзүн сүйүп, еще энесин жакшы карап, мындай сүйгөн болот да. Энесин ал нерсени талап кылдырбай эле, балам мага мынтсын, антсын дедирбей, өзү бала билип эле. Сепарацияны да бир сурап алайын, мындай балким эне ушул жаратылышкабы же коомго ишеничи аз болгон үчүн баласын бөлө албайт. Бул жерде түшүнүп атасызбы? Сепарация деген бул көбүнчө дагы энеден дагы көз каранды болуп атпайбы, баладан мурунчу. Бала жашогон жагын келди, баардыгын коркунучту билбейт, эч кандай билбейт. Анан кийин эне өзүнүкүн мындайча айтканда пихать эте баштайт да. Сен жашоону билбейсиң, балам, мен көргөм, мен мондойду билем деп өзүнүн опытын баласына боло элек нерседен коркуп баласын коргойм деп, ал наоборот ошондой ситуацияны чакырат балагачы. А бала деген андай ситуацияны көрө элек, бирок энесинин айтуусунан улам ал өзү эле корко баштайт. Апам айтты эле, даяр болушум керек, мындай болушум керек, тигиндей болуш керек деп өзүнүн жашоосун контролдой баштайт. А эң жаман өкүнүчтүүсү ушул нерсе да, сен жашооңду контролдой баштасаң, эртең эмне боло баштайт дегенди сиз айтмакчы, жаратканыбыздан башка эч ким билбейт да. Анда биз жашообуздун маңызын жоготуп атабыз. Мен алектенген гештальт багытында бул здесь и сейчас деген позицияны, ушул принципти кармайбыз да. Азыр ушул жерде жашаш керек да. Ушул жерде ушул суроону бере кетейин. Зарина эже, гештальт деген эмне деп айрымдары түшүнбөшү да мүмкүн. Ошого кыскача жооп берип өтсөңүз. Психологиянын көп багыты бар. Бул эми психология баягы өзү тастыкталган илим катары, анын багыттарынын бири гештальт, жаңы багыт. Жаңы дегеним эле уже бир кылым болуп калды. Бул гештальт өзү немис тилинен алынган, образ, структура, бир форма дегенди түшүндүрөт да. Гештальт жабыш керек деген бир сөздөр акыркы күндөрү модага да айланып жүрөт. Себеп дегенде ошол гештальт жабылбаса, сен жашооң толук кандуу өтпөгөнү деген сөз да. Мисалы, бир форма болуш үчүн, мисалы, пазлды элестетсек, бир фигурасы жетпей калса эле бир картина бузулуп атпайбы? Ошол өңдүү эле жашоодо дагы бир кандайдыр бир муктаждыгың ишке ашпай калганда. Боштук толуш керек экен да. Боштук, бир боштук толуш керек эмес, конкреттүү боштук да. Мисалы, жашооңузда бир муктаждык ишке ашпай калса, билим албай калсаңыз, сүйгөнүңүзгө жетпей калсаңыз, атаңыздын акыркы керезин укпай калсаңыз, айтор ушундай өңдүү жашоодогу бир өкүнүчтөр, өкүттөр ишке ашпай калганда, ушул гештальт жаракат калып калат да. Анан ошону травма болот. Эми ал нерсени жашообузда жаппасак, ал өмүр бою бизге жүгүн артып, оор жүрө берет да. Психология ушундай кенен илим эмеспи? Азыр биз кайнене келин темасында сүйлөшүп атып эле сепарациянын гештальт деп кеттик. Эми ошол кайнене келин темасына кайрылсак, бизде кыргыздарда биз менталитетибизге, каныбызга сиңип калган дей беребиз го. Келин келди, үйгө кызмат кылыш керек депчи. Канчалык бир пайызда албетте келген жерине сый көрсөтүп, мындай кызмат кылып койсо жаман эместир. Бирок кээ бирки кайненелер бар, ушул кулдай көрөт да келинин. Эми бул келин кайнене маселеси баягы укум тукумдан келаткан, илгертеден келаткан маселе. Өкүнүчтүүсү көп жагдайларда баягы жагымсыз жактары менен бизге таанымал. Бирок биздин коом өнүккөн сайын жашоодо өзгөрүп, жаштар дагы ошол эле кайненелер деле өзгөрүп атат. Жакшы жактары акыркы күндөрү баягы келин, кайнене аябай идеалдуу мамиледегисин да көрүп атабыз. Тескерисинче келинди кулдай кылып келгени дагы эле уланып келип атканы да болуп атат да. Эми келин мындайча караганда кайненеге эч нерсеге милдеттүү эмес. Мындайча айтканда кызмат кылууга милдеттүү эмес.
мен эми бул сөздү өзүм деле ойлонуп таппайм, эми азыр мага көп критикаларды айтышы мүмкүн да, бирок сыйлаш керек деп да айтпайм. Сыйлагысы келсе сыйлап алат да. Ар бир адам өзү кандай кылганга укугу бар. Анан келинди мен убагында мен момундай келин болгонмун, сен да ушундай кылышың керек деген нерсенин өзү эле туура эмес да. Келиндин мындай жеткиликтүү билими болсо, илими болсо, ыйманы болсо, бул нерсеге жеткизбейт да. Анан карыган кайненеси болсо, анан кийин өзүнүн энесиндей элестетип эле ага кызмат кылганда колу буту же болбосо дагы бир жери сынып калбайт дегеним да. Ал эми баардыгы тарбиядан да. Анан мындай жалпылап айтканда сен келин милдеттүүсүң, сен кылышың керек дегендин өзү эле жагымсыз угулат, туура эмес нерсе да. Анан кээ бирөө айтат, мен кайненеме жагынгым келет, жагынышым керек, ошондо мага кайненем жакшы мамиле кылат беле, канткенде кайненеме жагынам дейт да. Алдына алтын төшөсөң дагы жактырбаган кайнене жактырбай өтөт да. Ага жагыныштын да кажети жок. Кайненең сени жактырып, жакшы мамиле кылыш үчүн сыйлап койсоң жетиштүү болот да. Баягы белектерди белесиңби, көңүлүңөн чыкса, ошого өзүңдүн кандайдыр бир каражаттарың жетип атса да, анан өзүңө залал келтирип, бирөөдөн карыздап барып, же болбосо жасалма жагыныштын өзү эле бул жашоодо мындай бир оюн зоокко окшошураак нерсе болуп калат да. Ошол бири-бирин жактырбай бир үйдө 40 жыл, 50 жыл бирге түтүн булаткандар дагы бар да. Ошол эле учурда кайненеге жаман, келинге жаман, мындай үйдө бир гармония жок ошол жердечи, баягы бири-бирине кастай болуп элечи. Ошол нерсени отуруп мындай чечишип алса болобу, же түшүнбөгөн кайнене түшүнбөйт, түшүнбөгөн келин түшүнбөй эле ошол өмүр өтүп кетеби? Жок, болот. Ошон үчүн биз барбыз да. Именно психологдор, мага көп эле кайнене деле, ошол эле келиндер деле психотерапияга келгендер болот. Узакка созулган ошол бир 10 сессиядан ары терапия менен иштешебиз. Ар бир адам өзүнүн жашоосун сапаттуу кылам, жакшыга өзгөртөм десе, аракет кылып күрөшсө сөзсүз болот да. Анан 30 жыл, 40 жыл ушундай жашап өтөмбү деген нерсе бул туура эмес. Аракет кылсаң баарын өзгөртсө болот да. Эми бирок убакыт талап кылынат. Себеби ошо 30 жылдын өзү эле канча бир срок болот атпайбы? Анан хотя бы ошонун жарымы кетет да оңдошконгочу. Кайра ошол чувство, кайра ошол сезимдерге, кайра ошол күндөргө кайтып, ошонун баардыгын кайрадан жашап чыгабыз да, терапиядачы. Андыктан мен азыр өзүмдүн жашоосуна мындай көңүлү тойбогон кайненени, келинди психотерапияга чакырып кетем. Себеп дегенде көп эле адамдарды көрөбүз, ушундан өзүнүн жашоосун өзгөртүп кеткен, өзүнүн көп суроолоруна жообун таба алган адамдар болот да. Кайнене келин темасында бул жерде келиндин күйөөсү болуп атат. Мисалы үчүн айрым кайненелер бар, сен муну менен жашабайсың деп туруп эле баласын ажыраштырып эрчитип кетип калат да. Көп балдар ошо баягы эле сепарация болбогондон, баягы слияние деп коет, ошол баягы аябай биригип алышат да. Эне кандай десе ошондой болот. Главный энеме жаксаң алам деп дагы турмуш курушат да. Андан кийин келинчеги болсо айтат, мен күйөөгө сага чыгып атам, кайненеңе чыкпайм, апаңа чыкпайм дегендерди сечилиш керек да. Анан мейли алды ушул кызы жакшы, ушунун кызы тартиптүү деп алып коюшат. Анан бир күнү кайненеге жакпай калганда анан болбойт экен, бала адам болбойт, бизге келин болбойт экен кыйратып деп анан узатып коет. Ал жерде бала болсо өзүнүн жашоосуна дагы балта чабып атат, келинчегинин жашоосуна да балта чабып атканын, эч кандай жоопкерчилик албай атканынан бул маалым да. Бул апасына ишенди да, апасына жакпады, болду, апам мага эч убакта жамандык кылбайт, мага ушул нерсенин, значит бул кыз мага татыксыз эмес экен деген ой болот да. А эгерде мындай чоң жетилген балдан болсо, бул ойлойт да, мага келин жагып атабы, менин келинчегим, балам бар ортодо. Ошолордун жоопкерчилигин алып, өзүнүн жашоосу үчүн күрөшүп, апасына токтотуп айта билиш керек да. Апа, рахмат, мени чоңойттуңуз, мага билим, илим бердиңиз, ушу даражага жеткиздиңиз, мен сизди өмүр бою жакшы көрөм, бирок мен өзүмдүн жашоомду өзүм алып кетем деген мындай өзүнө туруктуу, ишенген, жоопкерчиликтүү адам гана айта алат да. Сиздер эже кадр сыртында да абдан жакшы пикир айттыңыз эле. Мисалы үчүн бир каардуу кайнене болсо, кайненеси урушуп, ар бир кылган жумушуна кийлигише берсе, келин ошону өзүнүн жүрөгүнө жакын кабыл ала берсе, анда жашоо кыйын болот. А тескерисинче мындай
жүрөккө жакын кабыл албаш керек депчи. Ооба, көп учурда келиндер айтып келет да, баягы терапияда деле мага канча бир консультацияда келиндер айтат да, кайненем ушинтет, эмнеге ушинтет, анын деле кыздары бар, кыздарына башкача мамиле, мага башкача, мен бир ушундай атайын укпасын деп эшикти катуу жаап алат, же болбосо атайын уксун деп телефондон келген кыздарына мени жамандайт деп айтор ушундай кайненеге болгон таарынычтары менен келишет да. Эми бул учурда кайненеси эми өзүнүн ал адам деле өзүнүн жашоосунда баягы көп жаракат алган адам деп кабыл алсак болот. Эгерде ушундай мамиле жасап алып атса, кайнененин өзүчү. Анан кайненени мен каалагандай болсун деп мен күткөнүм чоң адашкандык болот да. Кайнене кандай болсо ошондой, биз аны кандай кабыл ала алабыз. Эгерде мен эки эле жол бар да. Мен эгерде мындай кайненеге чыдай албасам кетем, жашоом мындай болбойт да. Или мен ошол менен күрөшүп, сабыр менен жеңем. Кантип жеңесиң? Андай адамдын сөзүн баягы кулагыңа кулак кагыш деп коет го, албайсың да. Жүрөгүңө жакын албайсың. Эми ошондой адам катары кабыл алганың эми ушундай сүйлөй берет экен. Болду, бүттү, бул адам өзгөрбөйт. Макулсуңбу ушундай кайнене менен жашаганга дальше? Пожалуйста, жашай бер. Макул эмессиңби? Анда өзүңүн жүрөгүңө жакын албаганга, мындай кулак кагыш кылып, мындай жакшы нерселерди ойлоп, ми апа, ооба деп мындай бир амал көйлүккө салабызбы, мындай жүрөккө жакын албаганга өзүбүздү көндүрсөк жеңил да өзүбүзгө. Сен эгерде бирөө сулуу десе, мындай жагымдуу болот, уккысы келет, маанай көтөрүлөт да. Анан ошол эле учурда бирөө сени карап туруп, сен эмнегедир мындай жиндирек окшойсуң, сөз түшүнбөгөн же болбосо акылың кем экен деп айтып койсо, бул жерде аябай мындай өзүн коргоп, жаман кабыл алып, мындай өзүн айтышып, мындай өзүн защищать эте баштайт да. Эмнеге? Себеп дегенде адам өзү ички жан дүйнөсүндө кандайдыр бир мындай күмөнү бар да. Мындай акылым жетпей кетет. Чын эле ошондойбу деп. Чын эле ошондойбу деп мындай ошого мындай ооп кетет. Эмнеге? Себеби өзүндө бар да ошондой бир күмөнчү. Өзүндөгү болгон туруктуулук, өзүнө болгон ишеним катуу болсо, аны мындай тиңдей ома айтылган сөздөрүнө мындай кабыл албайт да. Жакшы мамиле куруш үчүн адам өзүн жакшы тааныш керек да. Адам өзүн жакшы тааныганда, билгенде, өзүн түшүнгөндө, сүйө билгенде эң негизгиси башка адамды да сүйдүрө алат, башка адамды да сүйө алат. Ошол эле учурда мындай өзүнө болгон, жашоого болгон кызыгуусу болот. Өзүн каалаган мамилеге туш болгун келсе, ар бир адам өзүн жакшы мындай изилдеп, билип тааныш керек да. Биз көп учурда өзүбүздү жакшы билбейбиз, тааныбайбыз дагы эле. Ушунун кесепетинен бирөөлөрдү күнөөлөп, жакшы мамиле кура албай келебиз да. Ошондуктан баардыгыңыздарга мен өзүңөрдү сыйлаганга, өзүңөрдү жакшы көргөнгө чакыргым келет. Жана өзүңөрдүн жашооңуздун сапатын өзгөрткүм келет десе, психотерапияга, психологко кайрылыңыздар. Азыр биздин көпчүлүк адамдар буга муктаж. Биздин бул жөнүндө иштерибиз айтып турат. Андыктан баарыңыздарга жакшылык каалайм. Азарына сизге дагы чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, жакшы маек бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы кандайдыр бир суроолор, көйгөйлөр болсо, ушул видеонун алдына комментарий катары калтырсаңыздар, биз тиешелүү адамдардан, адистерден жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Видеону бөлүшүп койсоңуздар дагы ыраазы болобуз. Анда кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар дейбиз.